Бул ошо 13 жашар кыз боюнча биринчи маалыматтар март айында эле кеткен. Март айында эле ушундай бир милиция кызматкери күнөөлөнүп атат, экинчиси дагы аты жөнү белгилүү болду деген маалыматтар кеткен. Бирок ошол убагында коомчулук өтө мындай маани бербегендей болуп калганбыз, салкын мамиле. Анан биз ошол убакта мына ички иштер министрлиги тарабынан бул милиция кызматкерлери күнөөлөнүп атат бул жерде деген мындай бир ачык аракетти да көрө алган жокпуз да. Анан бул 13 жашар кыздын проблемасы кеч эле чыккан эмес. Мындай проблемалар Кыргызстанда аябай толуп ташып өтө көбөйүп кетти, жийиркеничтүү да болуп калды. Мисалы үчүн өгөй атасы өзүнүн баягы өгөй кызын зордуктаган фактылар, даже өзүнүн кызын зордуктаган фактылар болуп атат. Мына бүгүн эле Свердловский сотто бүгүн 8-июль күнү 16 жаштагы кызды зордуктагандарды мындай жоопко тартпай бошотуп жиберди деп азыр эле маалыматты уктум. Анан ушундай көйгөйлөр болгон убакта баягы ким күнөөкөр, аялдар күнөөкөр. Ким күнөөкөр, ошо кызды жакшы карабаган ата энелер күнөөкөр дегендей болуп, мындай аны жасаган, эми көбүнчө мындай зордук, зомбулук эркектер тарабынан алсыз аялдарга, кыздарга карата болуп атат. Ошону жасагандарды күнөөлөгөн же мынакей диний кызматкерлер тарабынан уга элекпиз. Тескерисинче кайра кийимиңерди узун кийгиле, үстүңөрдү ачпагыла, силер даже колуңар көрүнбөсүн, таманыңар көрүнбөсүн дегенге чейин айтып, бардык ушундай үй бүлөлүк чыр-чатактарды, үй бүлөлүк баягы зордук, зомбулуктарга аялдардын өзүн күнөөлөп, силер өзүңөр күнөөлөсүңөр деген дооматтарды угуп атабыз. Мына кечээ эле али Садыбакас Долов деген ушунчалыкка чейин аялдарга карата кемсинтүү менен айтты. Мына аялдардын эти арзандап, койдун эти кымбаттап кетти. Уй дагы керек болсо, уяттуу жерин куйругу менен бекитет. Эркектер силер айтышыңар керек, ай сен кимдин кызысың? Кий, узун кий деп айтышыңар керек деп, бул деген ар бир аялдын ички жашоосуна, кийген кийимине аралашкан аз келгенсип, аялдарга эркектерди каршы тукуруп айткыла силер деген, ушундай кылгыла деген мондой бир зомбулукка чакырып эркектерди. Анан аялдардын мындай аялдарды басмырлоо, кемсинтүү, уйга салыштыруу, койдун этине салыштыруу менен бул деген бизди кайсыл жакка алып кетип атат, мен түшүнбөдүм да. Өкүнүчтүүсү, ошол адамдын айтканын мына алиги Шайлообек Атазов деген депутат колдоп атат. Анан мен ошо депутаттын Свердловский районундагы шайлоочу аялдары менен сүйлөштүм. Алар жолугуп айтып атышат. Бул дейт, бул баягы депутаттыкка өзүнүн талапкерлигин койгондо ошол Садыбакас Доловдор жетелеп жүрүп, муну ар бир мечиттерге барып, бул мектептерде кыздарга жолук салууга, уронуп келүүгө мен мындай мыйзам киргизем деп ошолорду жолуктарды оронгонго каршы болгондорго болгон директорлорду ташбаранга алдырамын деп убада берген деп айтып атышат да. Ошол эле шайлоочулары ушундай кылып жүргөн деп. Мына Шайлообек Атасовдун акыркы демилгеси кыздарды сыртка чыгарбай коюш деген. Бул деген демек ошол диний чөйрөлөргө, диний кызматкерлерге берген убадасынын башталышы катары мен кабыл алып атам да. Бул боюнча да биз Шайлообек мырзанын өзүнө суроолорду берип көрөбүз кийинки эфирлерде.